Sабак. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен бүгүн силер менен кайрадан жолугушканыма өтө кубанычтамын. Эмесе балдар, дептериңерди, китебиңерди алып, экранга жакындап отургула дагы сабакка көңүл бөлгүлө. Биз балдар бүгүн силер менен өтө турган темабыз бөлүү амалы жөнүндө түшүнүк. Эмне деген тема экен балдар? Бөлүү амалы жөнүндө түшүнүк. Дептериңерге жазып алгыла. Биз бүгүнкү сабактан эмнелерди билишибиз керек балдар? Бүгүнкү сабактан биз бөлүү амалы менен таанышасыңар. Бөлүү амалынын компоненттерин атаганды үйрөнөсүңөр. Ошондой эле бөлүү амалына карата мисал маселелерди иштөөгө машыгасыңар балдар. Андемесе биз жаңы теманы өтөрдүн алдында өтүлгөн темабыз боюнча кайталоо жүргүзүп алалы. Биз өткөндө көбөйтүүнүн касиеттери деген темаларды өткөнбүз. Эмесе бизде көбөйтүүнүн касиеттери кайсылар эле? Эсиңерге сактап алдыңар белеңер? Андемесе кайталоо жүргүзүп алалы. Мына балдар, көбөйтүү деген эмне? Көбөйтүү деген көбөйтүндүнү табуу амалы көбөйтүү деп аталат балдар. Билебиз, Мисалы 5 жана 3-түн көбөйтүндүсү 15. Бу жерде 5 көбөйтүүчү, 3 көбөйтүүчү, 15 болсо көбөйтүндү. Эми бу көбөйтүүнүн касиеттерин билебиз, балдар. Көбөйтүүнүн кандай касиеттерин билесиңер деген суроо. Биз өткөнбүз балдар, көбөйтүүнүн 3 касиетин өткөнбүз. Ошого карата кайталоо жүргүзүп алалы. Мына биринчи касиети: көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырса, көбөйтүндү өзгөрбөйт. Башкача айтканда, көбөйтүүнү ар кандай тартипте жүргүзсө болот. Мисалы, 4 көбөйтүү 3 барабар 3 көбөйтүү 4-кө. Мына көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштырсак, көбөйтүндү эмне болду балдар? Өзгөргөн жок. Эми кийинки касиетти карайбыз балдар. Мына экинчи касиетибиз: ар кандай санды 1 менен көбөйткөндө ошол эле сан келип чыгат дегенбиз балдар. Мисалы, 2 жана 1-дин көбөйтүндүсү 2 болот. Ошол эле сан эмне болду? Келип чыкты балдар. Андан кийинки 3-чү касиетибизди карайбыз балдар. 3-чү касиети: каалаган санды 0 менен көбөйткөндө 0 болот. Мисалы, 0 санын каалаган 4 санына көбөйтсөк 0 чыкты. Мына биз силер менен балдар өтүлгөн темаларды эмне кылдык? Кайталап алдык. Анда эмесе биз бүгүн буга чейинки математика сабагынан кайсыл амалдарды өттүк элек мына балдар. Буга чейин математика сабагынан кошуу, кемитүү, көбөйтүү деген 3 амалдар менен силер эмнесиңер балдар? Таанышсыңар. Бүгүнкү сабакта болсо бөлүү амалы менен таанышасыңар. Бүгүн кайсыл амал менен таанышат экенбиз балдар? Бөлүү амалы менен эмне кылат экенбиз? Таанышат экенбиз. Анда эмесе 12 бала 3 катарга тең бөлүнүп турушту. Ар бир катарга канча бала турду дейт балдар. Муну биз тик бурчтуу таблица түзүп аткарышыбыз керек экен. Мына балдар, 3 катарга теңден бөлүнүп турушту. Эми муну биз тик бурчтуу таблицанын жардамы менен эмне кылчу элек? Аткарчубуз, Тик бурчтуу таблица түзөбүз балдар. Мына бизде бардыгы 12 тегерекче болгондуктан бизде сурап атат балдар 3 катарга тур деп. Ошон үчүн 3 катарды белгилеп алабыз дагы. Ар бир катарына
баягы 12 тегерекчени жайгаштырабыз. Ошондо bir катарга балдар мына 1, 2, 3, 4 тегерекче пайда болду. Экинчи катарыбызга 1, 2, 3, 4 тегерекче пайда болду. Үчүнчү катарга дагы 1, 2, 3, 4 тегерекче пайда болду. Эмесе ошондо 12-ни 3-кө бөлсөк 4-төн тиет экен. Канчадан болот экен балдар? 12-ни 3-кө бөлсөк 4-төн тийди. Мына 4 саны болсо, 4 саны 12 менен 3-түн тийиндиси деп аталат экен балдар. Мына бул 4 саны 12 менен 12 жана 3-түн эмнеси болот экен? Тийиндиси болот экен. Биз бул сүйлөмдү төмөнкүдөй туюнтма түрүндө жазып алабыз. 12 бөлүнгөн 3 барабар 4 деген туюнтма түрүндө эмне кылабыз балдар? Жазып алабыз. Биз бөлүү амалын балдар, бөлүү амалын 2 чекит менен белгиледик мына. Мында компоненттерин үйрөнөбүз балдар. 12 деген бул бөлүнүүчү болот. 12 бөлүнүүчү. Ал эми 3 болсо бөлүүчү болот. 4 болсо тийинди болот. Мына балдар, biz bölü amalı jönündө жаңы компонент үйрөнүп атабыз. Кайталайм балдар, 12 бөлүнүүчү, 3 бөлүүчү, 4 тийинди. Biz буга чейин деле көбөйтүү амалынан дагы компоненттерди үйрөнгөнбүз. Андан кошуу амалынын да компоненттерин билебиз балдар. Ошондой эле кемитүү амалынын да компоненттерин билебиз. Ошондой эле бөлүүнүн дагы өзүнчө эмнеси болот экен? Компоненти болот экен. Биз жогорудагы маселебиздин жообун айталы балдар анда. Ар бир катарга 4төн бала турду. Демек, маселебиздин жообу ар бир катарга 4төн бала эмне болуп туруптур. Биз ушул маселенин негизинде биз эреже чыгарып алабыз балдар. Карайбыз экранды балдар. Тийиндини табуу бөлүү амалы деп аталат. Bölü belgisi 2 çekit менен белгиленет. Мына балдар, 12 бөлүнгөн 3 барабар 4 деген туюнтма. Бул туюнтманы ар кандай окуса болот. Туюнтманы ар кандай эмне кылса болот экен? Окуса болот экен. Мына 12 менен 3-түн тийиндиси 4 деп окусак болот балдар. 12-ни 3-кө бөлсөк 4 болот деп окусак болот экен балдар. Ошондой эле бөлүнүүчү 12, бөлүүчү 3 болсо тийинди 4 болот деп окусак болот экен. Мына балдар, биз бүгүн мына бөлүүнүн туюнтмасын ар кандай жол менен окуганды дагы үйрөндүк. Эмесе ушул темабыз бөлүү амалын кандай аткарыш керек экен жөнүндө түшүнүктүү кийинки видео роликтен дагы тереңирээк түшүнөлү балдар. Коюн бөжөктөрүнө сабизди тең бөлүп бермей болду. Анда бардыгы 10 сабиз бар. Жаңылбаш үчүн эң алгач 1ден берди. Анан 2ден бөлүштүрдү. Андан кийин дагы 2ден бөлүштүрдү. Ошентип ар бир бөжөккө 5 сабизден берилди. 10ду 2ге бөлдү жана ар бирине 5ден сабиз бөлүштүрүлдү. Алдыбызда 8 оюнчук бар. Аларды 2 текчеге бөлүштүрүп жайгаштыруу керек. Биринчи текчеде 4 оюнчук. Экинчи текчеде 4 оюнчук. 8ди 2ге бөлсөк 4. 8 бул бөлүнүүчү, 2 бөлүүчү, 4 тийинди. Мына балдар, биз бөлүү амалы жөнүндө бүгүн түшүнүк алдык. Эмесе биз мисал маселе аткаралы. Карайбыз балдар экранды. 16 алма 4 тарелкага тең бөлүнүп салынды. Ар бир тарелкага канча алма салынды деген бизге маселе берилиптир балдар мына. Карайбыз. Канча тарелка экен? 4 тарелка. 4 тарелкага тепе-тең бөлүштүрүп, эмне кылды? Салынды.
Тик бурчтуу таблица түзүп аныкта сүрөт менен салыштыр. Кандай туюнтма жазылат деп силерден сурап атат балдар. Анда биз ушуну тик бурчтуу таблица түзүп аткаралы. Ан үчүн мына 4 тарелкага бөлүштүргөн үчүн биз бир катарга 4 тегерекчени тизип алабыз. Мына 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek 16 alma болгондуктан biz 16 tegerekçeni 4 sapka jaygaштырып алдык. Bunu biz çıkarabız balдар эми. 16 bölü 4 barabar 4 деген amal geldi buna. 16 bardığı 16 tegerekçe bolчу, же болбосо bardığı 16 emneli balдар alma bolчу. Oşonu 4 tarelkага salganбыз. Таблицабызда болсо мына 4 катарга жайгаштырдык. Ар бир катарында дагы 4төн тийди. Демек 16-ны 4кө бөлсөк 4төн тийди. Жобу балдар ар бир тарелкага 4төн алма салынды. Мына балдар эми дагы кийинки тапшырманы карайлы. Кийинки тапшырмада 9-ду 3кө бөлүүдөгү тийиндини тап дейт. Тик бурчтуу таблицаны түз. Kança sap belgilep alasın. Bölü belgisini пайдаланып amal jaz deyt. Mına balдар bizge bardığı 9, 3, 6, 9 tegerekçeni biz ar birin 3tön kılıp jaygaштырып aldık. Oşondo bizge dagı kançadan tiydi balдар? 3tön tiydi. Tömönküde amal жазылат экен балдар 9 bölüngön 3 barabar 3. Bunun komponentini atap koyulu balдар mına 9 bölünü 3'ü 3 bölü 3'ü 3 tiyindi. 9 bölünü 3'ü 3 bölü 3'ü 3 tiyindi. Depterimizge жазып атабызбы балдар? Жазып отургула. Анткени кийинки тапшырмаларды аткарганда ушулардын пайдасы тиет. Кийин дагы бир тапшырма аткарып көрөлү балдар. Асы 8 oyunçuk 2 tekçege tepeteng bölüştürüldü. Ar bir tekçede kançadan oyunçuk var deydi. Mına balдар. Bureki emne oyunçuk ile mamalak. Mına mamalaktı tekçelerge bölüştürüptür. Mına birinci tekçege 4'tü, ikinci tekçege dağı 4'tön emne kıldı bölüştürdü. Bardığı kança oyunçuk ile 8 oyunçuk bolçu. Demek 8 oyunçuktu 2 tekçege bölsök 8 bölüngön 2 barabar 4 boldu. Jobu 2 tekçege 4tön oyunçuk bölündü. Emi keyinki tapşırmabızды karayız balдар. 8 oyunçuk deyt. Uşul ele oyunçuk 8'i. 2'den bir neçe tekçelerge teң bölüştürüldü. Kança tekçege oyunçuklar koyuldu deyt. Mına balдар. Munda dele mamalaktar ekene bunu ar birin 2'den kılıp saltına birinci tekçege 2'ni koyuptur, ikinci tekçege 2'ni koyuptur, üçüncü tekçege 2'ni koyuptur, jana 4-cü tekçege 2'den jaygaштырыптır. Demek 8 oyunçuktu 2 tekçege bölüştürsök 4tön tiydi. 8 bölüngön 2 barabar 4 degen amal жазылды. Jobu 2'den 4 tekçege bölündü degen жообун алабыз. Эми балдар, уш жерде биз тик бурчтуу таблица түзчү элек го. Бул мамалактар деле мына тик бурчтуу таблицадай болуп түзүлүп турат. Карайбыз мына 2 тик бурчтуу таблицаны байка дейт. Мына биз байкадык балдар. 2 маселе тең 1 эле 8 bölüngön 2 barabar 4 amalı menen чыкты, балдар. Бирок биринчиде 4 tiyindisi oyunçuktardın sanı oldu, ikincisinde tekçelerdin sanın körsöttü balдар. Düşündük mü? Emi dağı keyinki tapşırmaga ötölü balдар. Mına bul jerde barız bilebиз балдар. Bul kemele aktan. Bul aktan silerge tapşırma жазып keliptir balдар. Emne degen tapşırma eken? Tuyuntmаны jaz deyt. Mına silerge kayrılıp atat balдар. Tuyuntmаны depterge жазып alabыз balдар. Birinci, bölünüçü 10. Mana komponentler boyunca tapşırma veriptir balдар. Bölüçü 2. Tiyindi kança deyt. Mana silerden surap atat balдар, oylonobuz. Tapşırmanı depterge atkırabız mına. Mana bölüçübüz 10.
bölүүчүбүз 2 болду. Демек тийиндибиз канча болду? 5 болду. Мына, демек тийиндибиз канча болду? 5 болду. Актандын кийинки тапшырмасын карайбыз балдар. Мында тиинди белгилүү экен, 4 экен. Бөлүүчү 2 экен. Демек бөлүүчүбүз да белгилүү экен. Бөлүнүүчүбүз белгисиз экен. Демек бөлүнүүчүбүз эмне кылат экенбиз балдар? Табат экенбиз. Бөлүнүүчүбүз тапсак мына балдар. Бөлүүчүбүз 2, тийиндибиз 4 болду. Демек бөлүнүүчүбүз канча экен балдар? 8 экен. 8. Эми актандын кийинки тапшырмасын карайлы балдар. Бөлүнүүчү 6. Бөлүүчү белгисиз экен. Демек биз бөлүүчүсүн табышыбыз керек экен. Ал эми тийиндибиз 2 дейт. Тийиндибиз белгилүү экен балдар? Ооба, тийиндибиз белгилүү экен. Анда эмесе амалды жазабыз балдар. Мына 6/3 барабар 2 болду. Демек биздин белгисиз бөлүүчүбүз канча экен балдар? 3 экен. Мына балдар, силер актандын берилген тапшырмасын дагы чогулап эмне кылдык? Аткарып алдык. Эми балдар, бүгүн биз силер менен бөлүү амалы жөнүндө жаңы түшүнүк үйрөндүк балдар. Китептен балдар калган мисал маселелерди үйдөн аткарасыңар. Сөзсүз түрдө ата-энеңердин жардамы менен аткарсаңар болот балдар. Жаңы темага байланыштырып аткарасыңар. Кийинки сабакта жолукканга чейин балдар, сак саламатта тургула.